Жамат, бүгін линияға шығып, екінші заказды бүтірдім бұйырса. Бірінші, екінші заказдағы жақшы заказдар. Жақшы общение менен нормально. Үшінші заказға баратам. Бүгін көрөбүз қандай шығат екен итоги. Сменаны қанчада баштадым, қанчада бүтүрөм, баарын жазып кетем. Так, үшінші заказды бүттім, эми заправка кылыш керек. Себеби мына жана эле күйүп калган, экинчи заказда эле. Даже биринчи заказда күйүп калган. Азыр заправкага баратам. Суета суетой, работа работой, волк волком, а работа не волк, в лес не убежит дегенде иштеп жүрөбүз. Заправкага келип калдым, аякта партнерлерден газ көйлекпен именно ушул жердеги. Аз күйүп көрөм, Гагаринадагы. Могул жерде экен да. Ушул жакта да газ бар беле? Ооба, көңүл буруп турган. БГУнун артындагы. Ну нахер. Отец. Азыр клиент менен бир бала менен келатсак, брат, можно побыстрее дейт. Все, no problem, bro, дедим да. Миңге коюп туруп жеттик 5 мүнөттө. Ылый жактан, Кожзавод жактан паркка келип Панфиловго. Анан 236 сом чыкты эле, 400 сом деп бездачы берип кетти. Азыр бул жакка заказга келсем, бул жактан чыгышат окшойт. Эгер аял чалып: "Здравствуйте. Давайте мы вот так сделаем. Там 150 сом показывает. Мы вам 2 раза больше заплатим, 300 сомов, и вы нас на моей машине довезете." Эки эсе көп төлөп беребиз деп кызыктырат. Ну извините, эта услуга стоит 1000 сомов десем. Ну хорошо, тогда мы сейчас выйдем, дейт. Продающий голос мененчи мындай. Ал кылган продажаларды биз уже давно кылып койгонбуз. Силер страдать этип аткан нерселер менен биз илгери эле страдать этип атканбыз. Ошон үчүн эшекти алдаганда алдабагыла. Жамат, бүгүнкү күндүн итоктору 4753 болуптур. Чисто линияда 8-9 саат болдум. 8 саатты койсок болот да. Андан 1600 алабыз аренда. Минус 1000 сом газды алабыз. 2153. Анан чаевойлор 400 сомдой болду. Чистый доходго чаевойлорду кошобуз. 2553 таза калат экен. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Бүгүн 100 метр квадрат офисное помещение экен. Исанова, Московская жакта. Исанова Токтогулдун ортосунда, Московский менен. 100 метр квадрат, в общем. Бирок дивандарын кылбайт экенбиз, только ковролиндер. Массажный салон экен да. Массажный дегендейлери бар экен. Так, бул жактан получается бир кабинет, 2 кабинет, 3. Анан бул кире бериши холл.
Бұл жақта жоқ екен еш нәрсе, склад сияқты екен. Анан бұл кабинет 4 болды. Ма кірушімен 5. Ушылар екен. Бияқта ресепшн. Бұл жақ кухня. Ал жақта коврайын жоқ. Бұл жақ туалет. Ошонда 4 кабинет. Анан холл. Бүгін бірінші заказмен портқа келіп қалдым. Аэропорт Беспаткаға тоқтадым парковкаға. Заказ 2-3 саатта келет деп тұрады комфорт плюста. Байқайсың. Азыр аэропортта тұрып, мо фастфуд сатқан жерінде бесплатный парковканың жанында. Дағы бір жолы күбі болутам баяғы ситуацияға. Негізі тура емес та. Бирөө очередь алат, биринчи очередке келгенде жанындағы таныштарын 5-6 кишinin барын жөнөтөт, өзүнүн таныштарын. Заказаға келет, биринчи очередте турган кишиге алат. Анан тиги водительге берет ал заказды. Жаңы эле келген водитель, ал очередте деле турган эмес да. Ал кетет, анан клиентке чалып айтат, клиенттин номерин берет. Тиги сиз чыгарган водительдин шинасы жарылып калды, же машинасы бузулуп калды, анан мен барам деп. Анан ошентип жөнөтөт. Анан тиги комиссиясы жок, эч нерсеси жок, алып кетет биринчи клиентти. Анан дагы заказ келет, жана биринчи очередте турат да. Анан дагы бир водительди жөнөтөт. Ошентип өзүнүн тааныштарын, алдындагы тааныштарын бүт барын жөнөтүп туруп, аягында өзү кетип калат. Жанатан бери очередте тургандар жөн эле күтүп турат. Анан кийинки келгендерге тиги уже өзүнүн тааныштары болгон үчүн заказ алып бере берет, кетире берет. Бул туура эмес деп ойлойм, бул харам болуп калат. Ошон үчүн мындайдан алысыраак болгула. Себеби комиссия да жок бул жакта, комиссиядан да качып атасыңар, экинчи очередь башка адамдардын убактысына зулумдук кылган болуп каласыңар. Силерден 2-3 саат мурда келген водительдер да заказ күтүп турат, анан кийин келген өзүнүн тааныштарыңа берип салып атасың. Мына жазганды пауза коюп окуп алсаңар болот схеманы. Негизи туура эмес да, бир 5-6 адам келип алып эле постоянно аэропортко катташат, например. Анан аэропорттон барат, келет, ошентип эле только аэропорт менен жумуш кылат дагы, анан очередь эч кимге беришпейт да, ошентип туруп бирөөнү коюп коюшат бияка. Ал биринчи очередтен постоянно очередь жанагы водительдерге заказ айтып турат. Туура эмес мындай. Баарына бирдей болуш керек. Мына мен туңгучка заказ алдым. Тигилер баары бири-бирине заказ беришип, баары кетти. Скамейкада эч ким калган жок. Значит, очередь бошоду. Алардын баары кетиришти да. Биринчи очередте турган адам баарын кетирди, анан кийин мага заказ келди. Эми заказга барабыз. Аэропорттогу заказды чыгагандан кийин тигил жактагы заправкага барсам, аябай очередь. Бияка келсем деле аябай эле очередь келбейт. Айла жок эми. Үч керек. Кече түнү эле заправкага кош керек болчу да. Күндүз иштегендер ушинтип заправкада эле төгүп өмүр өтөт да. Машинасы газдар. Кече түнү эле келип заправка кылып кетиш керек болчу да экен. Мына аэропортко бул барган заказ 1042 сом. Кайра аэропорттон обратка 1109 сом. Комиссиясынан сырткары 1906 сом алат экен. Мындайча айтканда аэропортко барып келген аренданыкы менен питанияныкы чыгып калыптыр да. Эми газга анан өзүбүзгө иштешибиз керек. Жамаат иштеп жүрөм, жанагы темп менен эле. Түштөн кийин кечке жакын чыккан бойдон, саат азыр 12 болду. Азыр бир жакшы заказ болуп кетти. Тетиги Пасовецкий вверх село Орто Сай жактан
Тиги өйдө жака көтөрүлдүк, Воронцовкадан да өйдөрөөк жака. Кашка суудан жогорураак жака, кымыза лечение кылган жерге. Ошол жактан экөөтөн калып калышат деп ойлогом, көрсөк кыз эле калып калат экен. Анан бала кетип баратып, кайра кызды чыдагандан кийин кайра кетет элек, брат, кайра заказ кыла берейин дейт. Яндекстен телефон даярданып алып туруп заказ кылгангачы. Анан айттым, завершать этип коюп. Ошол Яндекстен эле жанагын карап койсоңор канча сом болот экен, мындай кете беребиз десем, хорошо, без проблем деп жана көрдү ценасын. 937 сом экен, брат, дейт. Все без проблем десем, акчасын которду, 937 сом. Карабай туруп эле, все без проблем дедим да, короче, ишенип элечи. Анан кетип баратып, анан айтты, кайра да бир жерге тийип кетиш керек болуп калды, тийип кетели деп. Анан ал жагына тийип кеттик, өзүм доплата кылып берем дейт. Анан если сураганда жокмун да, конкретно монча доплата депчи. Өзү от души эле мындай эле кылып коет деп. Эгерде сураган болсо деле мен, өзүм көңүлүмдөн чыгарып эле примерно кылып койсоң болот деп коймокмун. Анан жолдон келатып, тигил точкасынан бир дос баласын алды, дос баласын по пути бир жерге чыдадык. Анан өзү Аламедин Айдинге келди. Анын доплатасы 200 сом. Доплата кайра чыдап койду, 937 сом сырткары дагы 200 сом салып койду. Ошентип нормально болуп кетти да. Себеби азыр мен ал жактан түш албашым деле мүмкүн эле, бул убактарда 12лерге жакын. Экономду включать этип, анан анда да заказ чыкпашы мүмкүн эле. Магистраль жака келгенге чейин. А так нормально болуп кетти заказчы. Ошентип 700 сомго көтөрүлүп, алар менен эле кайра 1200 сомдой акча менен кайра түшүп алгандай болуп калдым да. Ошентип ушул заказ нормально болуп кетти. Анан жана сменага эми эле чыкканда аэропорттун заказы да жакшы болуп кетти. Аэропортко бардым. Кайра бир жарым сааттай эле күтүп, анан кайра келдим аэропорттон. Ошо. Ушундай удачный сменалар да болуп турат, бирок не постоянно. Постоянно эмес. Жамат эсе алып алдым бир аз. Аламедин Айдинге келген бойдон. Эми кайра линияга чыгалы бир 15 мүнөт эсе алып окшойт. Өйдө жака көтөрүлүп, кайсыл жака көтөрүлдүм? Кашка суудан өйдөрөөк жака көтөрүлдүм, ал жактарга. Анан кайра түшүп, айланып келип, ошон үчүн эс алыш керек болуп калды бир аз. Эми кайра линияга чыгабыз. Аэропорттон аз эле күткөм да. Убактысын көрсөтүп коеюн. Мына заказды завершать эткен убакыт 16:34-тө завершать эткенбиз. Анан кийинки заказ 17-ден 7 өткөндө. Ошондо жарым саат эле күтүп турмун да аэропортто. Неважно, сколько ты нагрешил, неважно, сколько харама сделал, неважно, сколько клубов ты посетил, неважно, сколько алкоголя ты выпил, неважно, сколько наркотиков употребил, неважно, сколько смотрел порнографии, неважно, со сколькими женщинами ты переспал, неважно, сколько ты имел дело с ростовщичеством, неважно, сколько времени своей жизни и денег ты убил на азартные игры, неважно, сколько ты совершал неправильного и греховного. Ты всегда можешь измениться, покаяться и вернуться к Аллаху. Не позволяй вчерашним грехам портить тебе благо сегодняшнего дня и завтрашнего. Не давай своему прошлому диктовать твое будущее. Неважно, где ты побывал, важно, где ты сейчас и куда стремишься. Мои братья и сестры, вернитесь к Аллаху и покаянию. Аллах всегда простит вас. Если вы искренни в своем покаянии, шанс всегда есть. Надежда всегда есть.